Мен Жээнбекова Асель, Жумгал району Көкөй айылында жашайм. Ушу соцконтракт долбоору болуп калды биздин айылыбыздан. Ушуга катыштым да. Өзүбүздүн эле пособиябыз болгондуктан, анан өзүм экинчи группа инвалид, жолдошум жана донор болуп оор жумуштарга жарабагандыктан ушул машинка менен эле үйдөн иштеп келе жаттым. Жанагынтип журкан төшөк жасап, эми социалдык контракт жана грант алсам, 3 машинка сатып алып, бул өзүмдүкү менен 4 болуп калат. Анан ушундай жанымдагы келиндерден алып, чогуу иштеп, шаардан жана заказ болуп атат. Ошентип мындай жакырчылыктан чогуу жолун издеп, ушинтип иш баштайлы деп, чакан бир 3-4 ай болсок дагы иштесек деп пландап атабыз. Эмгек социалдык камсоо жана миграция министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы биргеликте социалдык контракт аталышындагы пилоттук долбоорду Нарын областынын Жумгал районунда жана Баткен областынын Кадамжай районунда ишке ашырып жатат. Бул долбоордун максаты аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү турмуштук оор кырдаалдан чыгаруу болуп эсептелет. Дүйнөлүк азык-түлүк программасынан долбоорго катышкам. 100 000 сомго эме жаздым, бизнес план жазып, 5 тигүүчү машинка алдым. Ошо долбоордон келген акчага. Азыр ушул тушта 8 машинка бар. 8 аялды жумуш менен камсыз кылып атам десем болот. Андан тышкары дагы жумуш таратып турам да. Азыр ушул тушта пособие албайм. Пособияны карап отура бербестен деле ушундай, мисалы үчүн мен сыяктуу өз ишин кылып пособиядан баш тартса болот экен. Түшүп аткан кирешеге 20-30 кишилик болсо дагы цех салып алалы деп үмүттөнүп, ошо цехтин үстүндө иштеп атабыз азыр. Айыл жеринде билесиңер, келиндердин баары тең эле бош үйдө, жаш балдар менен отурган келиндер да иштебиз дегендердин саны көп болгондуктан, ошо цех салып алалы деп, ошо цехти пландаштырып отурабыз. Ушинтип бизнес баштап, жакырчылыктан чыгууга мындай кадам таштап атам десем болот. По результатам конкурса было отобрано 100 малоимущих семей, чьи бизнес-планы были наиболее перспективными. Каждая из этих семей получила грант в размере 100 000 сомов на реализацию бизнеса, а также прошла обучение по вопросам финансовой грамотности, бизнес-планирования и консультаций в сфере сельского хозяйства. Результаты мониторинга показывают, что большинство семей уже начали получать доход и улучшили свое благосостояние. Остальные семьи планируют получать первые доходы в течение ближайших месяцев. На текущий момент принято решение, а также разработан проект постановления о запуске социального контракта по всей стране.